Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан, эгерде кимдир бирөө башка бирөөнү подстава кылып жалгандан доомат кылса, ошол өзү кылган доомат менен доомат болмоюнча өлбөйт деген. Эгерде сиз бирөөнү сойку дедиңизби, сизди элдер сойку деп айтмайынча өлбөйсүз. Эгер бир милиция сизди подстава кылды, же милиция эмес башка эле бирөө, ал өзү подстава болмоюнча өлбөйт, ал аны көрөт. Пайгамбар өзү айткан муну, осуятында келет. Мен андай өз башыма өткөрдүм, урматтуу бир тууганым. Мен өткөрдүм аны өз башыма. Мен ооруп калдым. Жүрөктүн жанагы дарысын коюп алып бир жума жүрдүм. Бир сутка жүрүп, тамак жегени барсак, иштен кетердин астында мен тартыш түсүрөткө муфти кайфует деп чыгарышты. Чубага жоорубай тамак жеп ичинде жанагы аппаратың бар, ооруп атам. Мен ойлодум, ушуну ким кылса бул билинет баары бир. 2 жылдан өтпөй билинди. Менди камерага тарткандар өздөрү камерага тартылып, 1000 эсе абийир ачылган абалда аны Кудайым көрсөттү. Аны Кудай көрсөтөт. Мурда 40 кыңрыш 40 жылда деген сөз азыр 2-3 жылда, жарым жылда эле билинип калат. Ошого бул милиция тууганбы, башка айтабыз, этият бол. Өзүң подстава болуп сени жаманыраак болуп калат, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн бул адамдар коркуш керек мындан. Кудайдан коркпосоң да өзүң шарманда болгондон корк. Сен барып бирөөнүн хатынына барып зына кыласың. Бирөөнүн кызы менен сүйлөшөсүң, сенин хатыныңда кур калбайт, аны билип кой. Ал хатының жаман болгон үчүн эмес, сен жаман болгон үчүн. Сен жаман болгон үчүн. Бирөөнүкүн уурдайсың, Кудайым сеникин уурдатып коет. Ушундай салынуу кашыкта 1 миллиметр бияк жылып кетпейт да. Сен ойлойсуң, Кудайны алдап кой. Кудай сен аны бетер алдап кой, доңой эле. Сен кыйтырлык кылдың дейсиң. Кыйтыр адамдын эң түшүнбөгөн жери ушул нерсе, өзүнүн кыйтырлыгын башка бирөө билбейт деп ойлойт да. Мамлекеттен уурдап атам, параны алып атам, палантын кылып атам, курсагымды тойгузуп атам. Кудайым биягы оптон чыгарып кой, урматтуу бир тууганым. Ушундай отуруп каласың бир күнү. Подстава кылгандарга подстава сөзсүз түрдө кылынат. Валлахи касам ичип айтам.